Assalamu алейкум. Урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Максимал түрдө Москванын группалары менен бөлүшүп коюңуздар. Кайрадан Мерим клиникасынан Тарелагабыздын стоматологический центринен жардам атканы келип калдык. Мунусунда пломбанын бардык түрүндө 1000 рубльден коюп беребиз дейт. Кудай тааланын ыраазычылыгы үчүн орозонун урматына болуп калат. Орозо туткандар келе бересиздер демекчи да. Анан туугандар, брекеттерди рассрочка жолу менен эч кандай банктары жок эле коюп берип атат. Совестине карап туруп эле келип тиштерге кам көрүп кетсеңиздер болот. Стоматологический тармактын бардык кызматтарына пайдаланып кетсеңиздер болот демекчи да. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бизди аябай көп бир туугандар көрүп атат. Буга чейин келип кеткендер дагы бар. Амандашып, кандай услугалар бар, кенен айта бересиз. Ассаламу алейкум достор. Стоматологиянын бардык эле кызматтарын көрсөтөбүз. Удаление, протезирование, коронка жана пломба, брекеттерди, ортодонтический кызматтардан көрсөтөбүз. Ошол эми буга чейин бекер пломбалар басып бердиңиз. Буга чейин да. Мына айтып кой берейин, эми 3-4 жолу видео тарттык го. Көп мекендештерге пайдасы тийди демекчи да. Пломбалар бекер басты, анан импланттарды 10 миңден коюп берди. Имплант өзү 15-20 миңден коюлат экен. 20 миңден жогору коюлат экен демекчи да, бардыгы ошол таза паспорттар менен коюп берди демекчи. Анан брекеттерди бир жагына 20 миңден коюп берет экен эле. Мекендештерге мына арзанатуу кылды, 10 миңден коюп берет бир жагына. Ал эми кандай рассрочкага илешпейби ал, кандай болот? Ал рассрочка кылса болот. Ошо 10 миңди делеби кандай? 10 миңди деле 2-3кө бөлүп коюп берсек болот. Самое главное ошо койдуруп тишими оңдоп алайын деп мына жакшы ниет болсо эле коюп берип атабыз. Өтө бир чоң бир мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мына тиш кыйшайып жүрө бербей, мындай келсеңиздер, брекет негизи көп акча болот го, ошого бөлүп төлөп бүтүрүп алыңыздар демекчи да. Бул жерде бир кабинасы бар, кабинет дегендей. Биринчи кабинет. Бир кабинет бар бул жакта. Аял кишилер карайт да? Аял кишилерге записка болуп келсеңиздер болот. По записи карап беребиз. Өзүңүздөрдүн УЗИлериңиз бар жаман да? Рентген жана башка аппараттарыбыз бар. Бул жакта да 3 креслосу бар. Бардыгы ошол жаңы креслолор дегендей да, бардык заман талабына жооп берген креслолор. Мына аппаратты дагы бир жолу мактанып коелук. Бул жаңы аппарат. Тиштерди жанагы нервтерине чейин көргөзүп бере турган лазерный аппарат, мындай айткандачы. Мына. Бул аппарат кымбатка түштү да, дагы айтып койсоңуз, көрбөгөндөр болсо. 1 миллиондук аппарат, алдыгы аппарат микроскоп деп аталат. Микроскоп менен тиштин 50 эсе, 25 эсеге чейин эме кыла алабыз. Жакындан көрүп. Жакындатып, любой тиштин кичинекей дагы кариесин көрө алабыз. Андан сырткары көбүнчө бул микроскопту сложный случайларда иштетилет. Баягы дарылай албай калганда, ичинде инструмент сынып калганда, тиштин ичинде же болбосо багандай штифт, татаал бир эмелер калып кетсе, ошону чыгарганга жардам берүүчү аппарат да. Мындай айтканда, особый случайларга иштетилет да. Андан сырткары бул качество лечения жогорулойт, мындай айткандачы, жаңы уровеньге чыгабыз да. Молодец. Чындыгында көз тийбесин, ар дайым келгенде мына жерде адамдар отурат да. Бул да болсо мамиле жакшылыгынан, жумушуна жооп берип, тыкан кылгандыгынан деп ойлойм да, чындыгындачы. Пациентиңиздер көп эле ушул жергиликтүү эл. Көз тийбесин. Мына эме тазалыгы боюнча айтып берсеңиз, жанагы инструменттер баары замачивание болот, алдыгыдай болуп специальный без раствор болот. Мунун ичинде чыланып, андан кийин жуулуп, тазаланып, андан кийин ал автоклавка салынат. Автоклавка салынгандан кийин инструменттердин баары алдыгыдай одноразовый крафт пакеттерге салынат. Андай крафт пакеттерге салынат. И крафт пакеттин атайын ондай индикаторлор болот. Эмеден чыкты деп, стерилизациядан чыкты, таза. Дегенде болот. Ар бир пациенттин алдында буну өз алдында ачып беребиз. Ушундай алдыгындай болуп, таза болуп, баары эме болуп, таза ачылат. Жакшы. Метрого бир 7-8 мүнөттүк жол жала. Метродон 5-6 мүнөт пешком басып келсе болот. Жол болсо, парковка бар, ким такси менен келсеңиздер, үйдүн алдында бесплатный парковка бар.
Если метродан эме басыш кичине трудныйраак болсо, трамвай келет, прямо бир остановка жүрсөңүздөр, кеңири келип каласыздар. Ушундай туугандар, бардык кызматтар боюнча кайрылыңыздар. Буга чейин тиш салдыргандар, пломба кылдыргандар, брекет кылдыргандар болсо, комментарийга тейлөөсү боюнча жасап кетесиздер. Брекеттер боюнча жалпар жокпу? Оплаталар вовремя болтабы? Кандай негизи? Мен айттым го сизге, бул чото нереальныйраак ишти айтып койтабыз, кандай болор экен? Кидайт этпейбизби экен деп. Жо, жакшы эле, баары убагында келип, коррекциясын кылып, эми түзөтүп, подтяжка деп коет, ошо подтяжкасын кылып, бир жакшынакай болду эле кетип атышат. Эми жок, жалып жок. Жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Агабыздын 6 жылдык стажы бар. Жамааты менен тең туш жигиттер ушул жерде кызмат көргөзөт. Келип кызматтардан пайдаланып кетсеңиздер болот. Эртең 8ден түнкү 10го чейин беле, же 9дан 10го чейин беле? 9дан баштап саат 10го чейин. Азыр орозо убагында бир аз кечирээк 10-11ге чейин карайбыз го дейм, потому что баары эми жумуштан кийин же болбосо ооз ачып алып анан келишет да. Жакшы. Көрүшкөнчө туугандар, ишиңиздерге ийгилик дагы жолу, жакшылык күндөрү жолугалык. Буйруса Орозонун урматына айдын жарымдан баштап дагы бир ролик тартабыз, анда өзгөчө кылабыз буюрса. Дагы башкача дагы. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.